Зинаида Петренко Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында 47 жыл өзүрлүү эмгек өтөдү. Бул аралыкта ал белгилүү чыгармаларда башкы ролдорду жаратып, дүйнө кыдырып, өлкөнүн бардык облустарына гастролдоп, калың элге театр маданиятын жайылтууга чоң салым кошкон. Сегодня у нас очень печальное событие. Бүгүн биздин театр үчүн чоң жоготуу болду. Зинаида Михайловна жамааттагы кызматкерлерге мыкты актриса, адамгерчиликтүү инсан, баарына жардам берген, акыл насаатын айткан эне катары тегиз мамиле жасады. Бүгүн ар бирибиз ыйлап турабыз. Сахнада каардуу, мээримдүү, боорукер, терс каарман жана күйүмдүү аял заты катары жүздөгөн ролдорду жараткан атактуу актриса театралдык билимин Уфадан алып, Кыргызстанга келип эмгек жолун улаган. Анда өнөрүн көрүп чоңойгон жаштар азыр эмгек сиңирген артисттер болушту. Я ее знаю с 5 лет. Мен 5 жашымда Зинаида Михайловна менен таанышкам. Атамды ээрчип театрга келип жүрүп, анын талантына суктанып, ушул жолду тандадым. Менин экинчи апамдай болуп, дайыма акылын айтып, билбегенимди үйрөтүп, көп ийгиликтерге жеткирди десем болот. 4 ноябрда театрда Женетпа Бальзаминова спектакли кайрымдуулук негизде коюлган. Анда Зинаида Петренко сахнада роль аткарып, тыныгуу маалында сыртка чыгып эс алып, эч нерсе болбогондой көрөрмандарга жагымдуу маанай тартуулаган. Эртеси жүрөгү сокпой калды. Культурная общественность Кыргызстана понесла тяжелую утрату. Кыргыз маданияты чоң жоготууга учурады. Театр дүйнөсүндө кайтарангыс талант, атактуу актриса жана чыныгы өнөр адамы менен коштошуп жатабыз. Ал жараткан ролдору аркылуу менен орус маданиятынын чыгармачылыгын кыргыз жеринде жайылтууга зор салым кошту. Жаркын элеси биздин эсибизде калат. Артында калган шакирттери анын эмгектерин улантаарына ишеним артам. Театр сахнасында анын господа Головлёва, Фома Гордеев, Золушка, Мишенин во дворянстве, Егор Булычев и другие, Король Лир, Женетпа Бальзаминова жана башка көптөгөн чыгармаларда негизги ролдорду аткарган. Андан сырткары бир нече жогорку окуу жайларда студенттерге сабак берип, жаштардын чыгармачылык жактан такшалуусуна чоң салымын кошкон. Элиза Нурматова, Чыңгыз Жумагулов, Фалатоо 24.